саламатсыздарбы, урматтуу жердештерим. Кутман таң барыңыздарга. Жакшы эс алып турдуңуздарбы? Бүгүн мына 5-ноябрь күнү жердешибиз Бактыгүлдөн кабар угуп, ушу өзү менен жүз көрүшүп сүйлөшкөнү келдик да. Мына жанында турабыз. Бизге Аллах маалын айтып кетти. Эми айтып отурсак, чындыгында апасы ооруганда үйлөрүн сатып жиберген экен. Апасына дарыга жардам бериш үчүн азыр чындыгында өзүнүн барганда үйдө жок. Анан үй сатып алган, өзүнө үй сатып алыш үчүн ушул максатта бул жерге келген экен Бактыгүл. Ал азыркы туугандардын жардамы менен. Шашылен ушундай паспорт документтерин жоготуп, өзү айтып кетти. Эми кандай десем, азыр документтерин мага колума берип атат. Загранпаспорту бар экен, УМСи бар экен, көлүгү бар экен. Эми артка жол жок. Иштей турган максат менен келгенден кийин, жардам бере турган бул жерде эч ким жоккондон кийин сиздерге жердештерден суранып кетерим. Ушул кызды квартплатаны 1-2 айын көтөрүп, документтерине тактаганга кичине жардам берип койсок деген сиздерге сунушту айтып кетет элем. Колдоп коюңуздар. Дагы жалпы жердештерге кайрылып кетер элем. Документтерге так болуңуздар. Анан бир жагынан Подмосковьеде 7 ай иштеп келгенине 2,5 ай жакында эле келиптир. Азыр документ жок, ишке кире албай отурат. Ал бир маселе. Квартплата төлөнбөй атат, ал маселе. Жакшы Кудайга ушул жерде жакшы советтик эжелер бар экен. Ушул квартирадагылар жардам берип атышыптыр. Өзгөн коомунан дагы эминдин инициативасы менен балдар келип жардам бериптир. Аларга чоң рахмат. Жок эмес, жакшы адамдар бар экен бул дүйнөдө. Анан тил маселеси болуп атат да. Ушул языковой барьер анан Москваны жакшы билбегендиги болуп атат. Ошон үчүн бул келинге жардам беришиңиздерди мен суранып кетем. Анан барлык жердештерге айта турган нерсе, ошол келип эле биринчи келгенде эле миграционный картаны алып регистрацияга, анан СНИЛС, ИНН, ошолордун бардыгы кайсы жерге регистрация болуп, кайсы районго турсаңыздар, бардыгы ошол жерден эле бүтөт бекер эле. Анан ошол биздин өзүбүздүн как мигрант катары жеке өзүнүн юридикалык правобузду защищать эте албагандыктан ушул маселелер келип чыгып атат да. Ошон үчүн ушуга так болсоңуздар, эгерде түшүнбөсөңүздөр, чыңгыз өтө көп информацияларды таштап атат. Ошону биз окушубуз керек да, анан билбегендерге башкаларга таркатышыбыз керек да. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Assalamu alaikum, кыргыз элим, өзгөн коому, бүт туугандар. Ошол биз бир тууганыбыз бар экен, өзгөндөн болот экен. Аты Бактыгүл. Ошол тууганыбыз 7 ай мурда Москвага келген экен Кыргызстандан. 7 ай мурда келип, 2,5 ай болуптур, пропискаларын жоготуп, документтерин жоготуп алыптыр. Бул жерге келгениңизде канча болду? Келгениме 7 ай болду. 7 ай болду келгениме. 7 ай болду, Москвада жоготуп койдум, паспорт иштеп, айлыктарын албай көчөдө калып, кыйналып. Сизди ошондо ким чакырган болот? Алыс тууганыңыз, кандай тууганыңыз ал? Атабыз туугандар. Атаңыз жактанбы? Жок, туугандар. Анан ошентип паспортумду жоготуп коюп. Бул эми атаңыз жактан туугандарыңыз эжеңизденби, же эркек кишилерденби? Аял. Аял. Ал сизге жолкираны жөнөткөн мурда? Жолкира жөнөтүп чакырган өзү. Тамак аш аяктарды баардык көтөргөн. Жардам берем деп өзү убада берген. Ооба, берген. Анан сизге ошо айлыгын иштегениңизде 1 айлыгын алып калган. 1 ай 2 айлыгын алып жүрдүм. Анан өзү иштеген жерден айлыгым ала албай калдым, пул алмашып.
Ошондо сиз кайсы жерде документтерди жоготкон болуп калат? Atmosfera çok. Жок, ошо кайсы убакыттарда кайткенде жоготту, ишке жерге барганда иш кылган Şampu жерден zavodda işe iş var iken o şaka barıp gele bir kız bilen. Şaka barıp gelip bana çöpüm olsa telefon ile düşüp kaldı. Şu anam bir yakaya geçtim bir Nazgül deyen kız var hele o şu cadan verip yakalına. Нокат жана Назгүл деген кыз дедиңиz э? Şu cadan. Ага. Şimdi mevcuttan cadan sayılır. Pasportum okudu işletler benim daha. Denem yok cadan verip durgan. Durgandan özümünün özü. Ошондо сиз азыр документтериңиз турласа, жумуш башты иштөө бар экен, а? Ошон үчүн колдон келишинче жардам берели. Барыңыздан Аллах разы болсун. Ушу бүттүгүңүзгө дагы ичине жардам болсун. Барыңыздан Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Barimizler oynap yürüyünce borusunu kadar alışıp olunca. Mağılgan